Дагы бир Matiz 2 2004 120 000 сом. Assalamu alaikum. Машина Кейдж каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, кутман күнүңүздөр менен. Рамазан айындагы кармап аткан орозобуз кабыл болсун. Ушул тилеген ой максаттарыңыздарга Алла Таалам жеткирсин. Бүгүн 1 май 2022 жыл апта күнгө жекшемби Ош шаарында Жапалак унаа базарындабыз. Matiz унааларын тартууну баштай берели батылы. Так, Matiz 2 bu Özbekistan болуш керек. 2004 170 000 сом. Алдыңкы айнектер электро көтөргүч, кондиционер, пробеги 164 000 километр. Шундай. Андан кийин да бир Matiz 2 баасы жазылып турат. Өзбекстан. Жылы канча? 2006 Россия транзит номеринде 220 000 сом. Гидравлика, электропакет, кондиционер бар. Барды тең бар. 4 дөңгөлөгү тең, мынакей жайкы, протекторлору жакшы абалда. Matiz 2 Корея. Спрайт түстө. 2003 коробка автомат 260 000 сом. Отурустар эко кожа, рейлинг, спойлер бар. Matiz'ler көп, адаттагыдай эле. Кээ бирде кайсын тартыштагы билбей каласыздар. Без комплектациядагы Matiz 2 Өзбекстанды көрсөтөйүн. Туманиктер бар. 2006 кыймылдаткычын көлөмү 1 куб. Рейлинг бунда дагы, спойлер. Ассаламу алейкум, кандайсың? Кондиционер бар, рахмат, жакшы. Электро көтөргүчтөр 4 тең айнектерин электро күзгү. Он капталы, пробеги 165 000 километр. Максималдуу комплектацияда бул. Канча деп атасың? 250 000 бе? Matiz 2 Өзбекстан булда. Туманиктер бар. 2007 коробка автомат экен. Автомат. Барына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик бул сонун. Өзбекстан заводской бул коробкасы. Ошо Өзбекстан коробкасын эмнегедир неме кылышат, ресурсу көбүрөөк жакшы чыдайт депчи автомат коробкалары. Баягы масляный болот деп. Ошого. Электро көтөргүчтөр, кондиционер жок экен, гидравлика бар, 174 000 километр. Пробеги. Канча деп атасыздар? Matiz 3 Корея 350 000 кеми бар. Коробка автомат 2008. Машина Кейдж. Бунда дагы рейлинг бар. Электро күзгү. Краскалары өзүнүкү, родная дейт. Отуруштары велюрда. Matiz'di көрсөтөлү. Канча деп атасыздар Matiz? 200 000 сом. 2008 Өзбекстан. 702 16 73 41.
Elektro көтөргүч, алдын кайнектер, кондиционер жок, гидравлика бар болуш керек. 199 миң пробеги. 200 миң сом. Матчизди канчада отасыңар? Силердем канча? 240, ага. Корея. Заводской автомат. Жоқ, механика турбайбы. Өзү анда переделка болуптур, без комплектация экен. Айдоочуда коопсуздук жазуу бар, 4 айнектен электро көтөргүчтө, кондиционер. Да, bir Matiz 2 Корея 2005 коробка автомат. Бунда эки кожада. Ага. 240 миң сом. Мынабы? Matiz 1 Европа окшойт, бу? Европа кен 2003 779 26 39 26 басы канча болду? 140 миң. 4 дөңгөлөк өтең жайкы, протекторлары жакшы болду. Машинада сатылат, но панамаларда сатылат экен да. Панама кепкалары азыр ушу күндүн ысыгында ушундайлар аябай өтөт. Маалымат катары көрсөтүп коеюн, эгер кепкалар керек, ушундай панамалар керек болсо, мындай номерге чалып, кайсы жердесиң деп туруп, биздин көрүүчүлөр келип алып кете берген, Мына реклама алып койдук. Канчада отасың? 180 миң сом. Гидравлика жок экен, Жок, гидравлика бар ооба, кондиционер жок экен. 2008. Машина кейдж каналы. Жакшы, Кудайга шүгүр, рахмат. Электро күзгү турат. Иштейби, бул вроде бы иштебесе керек, Же иштейби? Жок, электропакет иштейт, ону корейский турат дейм да. Электро күзгүлөр. Бул без комплектацияда болот да. Мейли көрсөтө берели. Дагы бир Matiz 2 Өзбекстан 2004 120 миң сом. Жабык турат. Эң жөнөкөй эле комплектация. Бирок спойлер менен рейлинг бар экен. Matiz 1'лер могу жерде дагы бир турат, ушуну көрсөтөлүчү. Matiz 1'ди канчада отасыз? 160 миң. Корея экен, Кондиционер, алдын кайнектер, электро көтөргүч, гидравлика болот. Так, кагазыңыз жокпу? Жылы канча анда? 1999. Телефон номериңиз канча? 0559 58 88 77. Да, bir Matiz 1 күмүш түстө 1998. Бул да Корея. Осы жазылган эмес. Да, bir Matiz 1. Бул дагы Корея. $1998 160 миң сом. Matiz 2 Корея. $2004 250 миң сом. Азыр коробкасын көрөбүз. Механика коробка.
Отургучтары кожа, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Алдыңкы айнектери электро көтөргүч, электро күзгү. Пробеги 186.000 километр деп жазылып, одометрин көрсөтүлүп турат. Мынабы? Так, азыр мына катардан не болбайлы, токтоп тур. Кач. Так, уланта беребиз. Мына Матиз 1. 2001 Европа. Коробка механика. Европада комплектация жөнөкөй эле болот. Хром пароктор. Эси жанында көрүнбөйт. Андан кийин мынабы? Матиз 2 Корея. Ак түстө. Коробка автомат. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Бесткен да. Пробеги 201.000 километр. Отургучтары велюр. Туманниктер бар. 2004. Есім байланыш номері 507-09-09-35. Басы? 250.000. Сигнализация бар ба? Жоқ. Жерде. Иштебей, бирок өзү бар окшойт, Дагы ушул эле адамга караштуу. Корея, коробка автомат, 2002, туманниктер. Коопсуздук жазыгы айдоочуда. Пробеги 282.000 километр. Баасы канча болду? 220.000. Дөңгөлөктөрү кышкы. Андан кийин. Так, Матиз 1. Европа 2002. Bunun баасы канча болду? 170.000 сом. Бул дагы Матиз 3. Корея. Угу. 2008 коробка механика. Кондиционер, электрогөтөргүчтөр бар. Басы 250.000 сом. Так, бул жакта да бир жигит суранды эле. Кайсыл? Кайсы? Оптур тартып болду. Өзбекстан 2010. Баасы канча болду бунун? 200.000. Электро көтөргүчтөр, кондиционер. Гидравлика барбы? Гидравлика бар экен. Бардыгы тең, комплектация жакшы бар. Анан мыначы? Корея канча болуп атат? 250.000. Коробка автомат 2004. Пробег 199.000 километр. Партроник датчиктери бар. Мына адаттагыдай эле видеонун акырларында навес астына дагы келип, ушул жакта уналарды да көрсөтүп коебуз. Матиз 3 Корея 2009 коробка автомат. Полный фарш деп жазып койдур комплектациясына. 4 айнектен электро көтөрүчтө, электро күзгүлөр, айдоочуда жана жок, бунда айдоочуда эле коопсуздук жазыгы бар экен. Отургучтары кожа, так, рулю да ошондой кожа, кондиционер, подогрев барбы же жокпу? Бар экен, айдоочуда бар экен. Жакшы, баасы канча болду? 300? 400.000. 400.000 сом.
партрониктер бар. Анан кейін ушул Матчиз 2 Өзбекстан без комплектация. Эки миң 10 bir куб. Баасы канча болду? 300 миңбі. Ой, рекорд болду окшойт а. Мен 300 миңге чейин уга эле келем, бирок мына көрүп коюңуздар эми. Максималдуу комплектация бул бир. Пробеги 129 миң километр. 300 миң сом. Заводская краска. Андан кийин дагы Матчиз 3 Корея. Туманиктер бар. 2007 коробка автомат. 400 миң сом. Жауық. Эко кожада. Кайсы жерде? Кызылды, тартып койдук. Тарттык азыр. О, бала отурган экен го. Пробеги кызылдыкы 135 миң келди. Азыр дагы ээси келип кетип атат. Машина кейч канал. Качада отасыңар? 420 миң. Матчиздер да уже 3-4 овал жакшылары 400 миңден кем айтпай калышыптыр. 2008 коробка автомат. Мында люк бар экен, рейлинг. Партрониктер көрүнбөйт. Дөңгөлөктөрү 4 тең. Кышкы протекторлар жакшы абалда. Айтмакчы, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Климатта мынакей автофункциясы менен отургучтардын жылуу системасы айдоочуда, мынакей заводской подлокотник айдоочуга. 4 айнектен электро көтөрүштү айтып немечи, пробеги канча болуп калды? 138 миң километр. Болду. Ушундай видеобузду жыйынтыктай берели. Баштан аягына чейин көргөн биздин көрүүчүлөрүбүзгө терең ыраазычылык билдиребиз. Жаңыдан көрүп аткандар подписаться баскычын басып, каналга сөз түрдө жазылыңыздар. Лайкты басып, каналды колдоп коюңуздар.